Билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбетакунов жана Жогорку Кеңештин депутаты Миргүл Темирбаева Лейлек районундагы мектеп, бала бакча мугалимдери жана мекеме ишканаларынын жетекчилери менен жолугушуу өткөрдү. Алгач район акими Алмазбек Рахманкулов жолугушуунун максаты тууралуу кыскача маалымат берип өттү. Кичине маалымат берип кетейин сиздерге. Көбүңүздөр эми билбейсиздер, 9 айлык отчет быйылкы жылы облуста болгон жок. Bir жылдык отчетко калтырып койдук. Бул дагы себеби ошо 16-17 сентябрда болгон окуялардын кесепетинен. Жолугушуунун жүрүшүндө министр билим берүүдөгү аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат берип, көйгөйлүү маселелер боюнча суроолорго жооп берди. Бүгүнкү билим берүү жана илим министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн реформалар жөнүндө маалымат берүү, андан тышкары ошо Лейлек районунун мугалимдерине, директорлоруна чогуу биргелешип иштөө ыкмаларын аныктоо, азыркы учурда ошо жолугушууда көптөгөн маселелер көтөрүлдү. Эң негизги маселелер ошо мектеп салуу боюнча, бала бакчаларды салуу боюнча, андан тышкары ошо мугалимдерге методикалык жардам көрсөтүү боюнча көп суроолор берилди. Анын баарына ошо жеткиликтүү талкуу болду. Андан тышкары ошо окуу китептери менен дагы камсыз кылуу боюнча, тарбия иштерин жүргүзүү боюнча, ата-энелер менен иштөө ыкмалары. Анан негизгиси ошо пландарды коюп алдык. Соңунда чек ара окуяларында калкка жакындан кызмат кылган жана эмгеге бааланган кызматкерлерге Жогорку Кеңештин ардак грамотасы жана ыраазычылык каттары тапшырылды. Биздин райондогу билим берүүнүн бүгүнкү күндөгү абалы, сапаты, ошондой эле сиздер менен жолугушуп, сиздердин оюңуздарды угуу үчүн өзүмдүн атайын иш сапарым менен бүгүн бул жерге келип отурам. Сиздер дагы ушул убактыңыздарды бөлүп, ушул жерде бүгүн мен менен жалпы биздин билим берүү министрин кошо бирге келгенбиз. Биз менен көрүшүү үчүн келип отурасыздар. Баарыңыздарга ыраазычылык айтам. Буга кошумча Уланбек Мамбетакунов министрликтин атынан мектептерге китеп жана компьютерлерди тапшырды. Динара Курбанбекова, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.